Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышат. Мен Жасмин Асайдиманова тааныштырам. Баткендин 2 айылында селден кийинки тазалоо иштери бүткөрүлдү. Баткен районунун Актатыр жана Самаркандек айылдарындагы селден кийинки калыбына келтирүү иштери толугу менен бүткөрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тартылган 131 куткаруучу жана жарандык коргоонуу кызматтары жергиликтүү жашоочулардын катышуусунда турак үйлөргө, жертөлөлөр жана сарайларга кирген сел калдыктарын тазалаганы жазылат. Ал эми аталган аймактарда инженердик техникалардын жардамы менен сел өтүүчү сайлардын нугун тазалоо жана кеңейтүү иштери жүргүзүлүп жатат. Эске салсак, 10-июлда жааган нөшөрлүү жаандан Баткен районунун Актатыр жана Самаркандек айылдарында сел келип, түнү бою кооптуу тилкелерде жашаган жарандар эвакуацияланган болчу. Лейлектин Көк Таш айылында милициянын пункттары курулууда. Лейлек районунун Көк Таш айылында милициянын аймактык пункттарынын пайдаланууна капсула салынды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка караганда, курулушу башталган имараттын бир тарабында милициянын уполномоченный иш бөлмөсү, жарандарды кабыл алуу бөлмөсү болсо, ал эми экинчи тарабында үй бүлөсү менен жашаганга толук шарты менен курулат. Бул имараттын курулушун кыргыз милициясынын 100 жылдыгына утурлай ушул жылдын 1-ноябрына бүткөрүлүп, ишке берилүүсү пландалууда. Ош-Баткен Разаков жолундагы Найман көпүрөсү демонтаждалууда. Ош-Баткен Разаков Уна жолунун 63 чакырымындагы эски көпүрө демонтаждалып, ушул эле жолдун 43 чакырымындагы көпүрөнүн тирөөчүсү орнотулууда. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, аталган жолдун 43 чакырымындагы экинчи көпүрөнүн тирөөчүсү орнотулуп жатат деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда көрүстөндөрдүн бирдиктүү дизайны иштелип чыгат. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурлан Орунтаев билдирди. Орунтаев билдиргендей, жаңы дизайн диний принциптерге каршы келбей, жеткиликтүү жана арзан болот. Ал эми эстеликтердин кымбаттыгы жана эски көрүстөндөрдүн рекультивациясы боюнча маселелерди чечүү зарылчылыгы бар. Ошондой эле Орунтаев көрүстөндөрдүн бирдиктүү комплекси боюнча президент тарабынан тиешелүү тапшырмалар берилер замат кызматкерлер бир катар иштерди аткарат деп кошумчалады. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.